Журналист катары келип эле байкап калдык. Сиз 7 жыл айыл өкмөт болуп иштепсиз. Анан кийин бул жерде карасак, үйүңүз ушул жерде экен, бала бакча ачыпсыз, мектеп ачыпсыз. Бул кайсы каражатка салдыңыз ушунун баарын? Бул биринчиден буга чейин эле мен ушул детсад салып бергем айылга. Канча Айыл өкмөт. канчанчы жылы? Ушул 2013-жылы балдар айылга. Өзүңүз? Каражатын өзүм үйүм эле бала бакчага бошотуп бергенбиз. Анан ошол бала бакчанын негизине түптөп жерге анан бала бакча салганбыз. Буну банктан кредит алып, азыркы күнгө чейин банктан төлөп атабыз кредитти. Кредитке алып салгансызбы ушул үйдү, бала бакча, мектепти? Кредитке. Кайсы жылдары? 2015-2016. 2015 сиз айыл өкмөт болуп иштеп турган учурда кредитке алып ушул жерден салдыңыз. Эми сиздин киреше декларацияңызда көрсөтүлдү беле ошол? Киреше чыгаша декларацияңызда. Бул биз наркы ички корпустардан алганбыз. Бирок бул состояние здания бирөөнүкү эле. Биз бирөөлөрдөн сатып алганбыз. Сатып алган. Жок, ошо сатып алганда дагы декларацияга жазылат. Айыл өкмөттүн декларациясында мен бул нерсени сатып алдым. Биз Ушундай киреше чыгашаңызды көрсөтүшүңүз керек. Эми сиз айыл өкмөттү болуп иштеп турган учурда, зарплатага иштеп аткан учурда Мынандай элеман салып атасыз да? Мынандай немеден тышкары суроо бердим. Жок, тышкары болгондо деле мындай логикалык суроо да. Сиз зарплатага иштеп атсаңыз, макул кредит алдым деп атасыз да, кредит алдым. Буну алганга канча кредит алдыңыз? 150 миң доллар. 150 миң доллар. Айлыгыңыз канча эле ошол учурда? 10 миң. 10 миң сом. 150 миң доллар кредитти 10 миң сом айлыгыңыз менен кантип төлөдүңүз? Айлык менен төлөмөйт, бул өзү төлөйт. Ушинтип Жок. Кантип төлөдүңүз? Сиз сиз буну салганга деле убакыт кеткен да. Бунун пайдасына түшкөн нерселер менен ошентип төлөнөт да. Бул бизнес ошондой болот да. Коммерческий иштер. Буну салганга чейин ошо бул салынган нерсени биз сатып алып атпайбызбы? Даяр ушундай корпус сатып алдыңызбы? Буну бирөө салган, биз сатып алдык. Кредитке коюп, кредиттен алып ошону кредитке азыр ошо сатып алган жылыбыздан бери кредитте турат. Бул бирөөнүн атынан эле биз сатып алдык. Анан төлөп атабыз азыр күнгө чейин. Мүмкүн болсо ошо кредит алган документиңизди жөнөтүп аласызбы бизге? Жөнөтөлөм. Азыр деле бар, азыр деле төлөп атабыз. Ошо жылдан бери. Ошо жылдан бери. Түшүнүктүү болсо жөнөтүп коюңуз, менин номериңиз калтырып. Сен номериң бар менде? Барбы? Хорошо. Сен таныйсың. Байлонда. Ширнеке вопростор болсо дагы чалып неме кылып турасыз жерден. Аха. Бирок бизге кредит алганы тууралуу документтерин жөнөткөн жок. Белгилей кетсек, Кыялбек Макеев Сарыколот айыл өкмөтүн 2013-жылдан 20-жылга чейин башкарган. Октябрь окуясында бийлик алмашкандан кийин жумуштан кеткен.